Ысык-Көл облусунда баңгизат менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Ысык-Көл областык ички иштер билиминин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлери тарабынан ички иштер министрдин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары турган Бактуу Долоноту айылынын 46 жаштагы тургун О.А. колго түшүрүлдү. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин 268 берени баңгизат каражаттарын, психотропик заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү, максатсыз, мыйзамсыз даярдоо боюнча кармалган. Аталган кылмышка шектүү үйүндө санкцияланган тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында полиэтилен башындагы баштыгына салынган жапайы кендирдин жыты бар күрөң жашыл түстөгү зат таап алынган. Көзөмөлдүк өлчөө учурунда алынган заттын салмагы 750 граммды түзгөн. Соттук химиялык экспертиза дайындалды. Тергөө амалдары уланууда, деп жазылат билдирүүдө. Бишкекте дем алыш күндөрү азык-түлүк жарманкеси өтөт. Бишкек шаарында кезектеги айыл чарба жарманкеси 13-14 мартта өтөт. Бул тууралуу Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Айыл чарба жарманкеси өтчү даректер: Октябрь райондук администрациясы, 12-кичи район, А. Токомбаев, Н. Жети Кашкаева көчөсү, 1-Мар райондук администрациясы, Исхак Разаков, Киев, Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде, Свердлов райондук администрациясы, Т. Айтматов, Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде өтөт. Жарманкездеги азыктардын баалары: уй эти 390 сом 405 сом, жылкы эти 380-390 сом, кой эти 400-405 сом, тоок эти 200-210 сом, чар суу майы 130-132 сом, луча зерно суу майы 130-132 сом, ласка суу майы 130 сом, фирма жумурткасы 75-85 сом, үй жумурткасы 90-95 сом, кайыңды шекери 56 сом, 5 килограммы 280 сом, алма 30 сом 60 сом, сабиз 10 сом 15 сом, картошка 22 сом 27 сом, пияз 14 сом 16 сом, un 27 сом 38 сом. Биздин каналга жазылып, маалыматтардан кабардар болуңуз.